келген коноктор ушул жерде экологиялык, чыгармачылык, бизнестин мындай 3 ойду, 3 принципти бирдекликте ушундай кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү көрсөк, ушул жерде чоң бир тоо лыжа курортун курсак, жакшы бир үйлөрдү курсак, ушака кээ бирлер жанагындай турукташып бир канчалар мына Кытай, Индус, арабтар азыркы учурда Европада эс албай башка жерге барып эс алып, аял күн ысып атат го. Жайкы күндөр абдан ысып болуп атканда, аякта бизде мына 30 градус болуп атса, аларда 50-55 градуска чейин кетип атат да. Анан алардын дагы мындай абасы дагы нымдуу болуп, абдан оор болот да кышында. Ошондуктан ушундай бир ушул жерде биз кыргыздар жакшы тамдарды куруп берсек, өзүбүз ушундай айыл кылабызбы, шаар кылабызбы, булар дагы миллиондогон акчаларга ушул жерге келип, жылына бир 2-3 ай туруп кетебиз деген ойлору болуп атат. Строительству данного объекта более 100 километров горнолыжных трасс будет. То есть практически курорт даже превышающий, чем Ясная Поляна. Проектная работа в этом году, я думаю, вся завершится. А реальная работа, это на несколько лет, потому что освоение большое, и хочется создать именно такой кластер, который будет радовать всех здесь. Именно что позволяет здесь рядом, буквально граница Казахстана. Сейчас и так все время сюда идут туристы, и хотелось бы именно привлечения инвестиций, туризма, чтобы наши туристы могли спокойно заезжать, даже и Казахстан, и тут не так далеко сразу получать все необходимые качественный отдых, уют, наше чисто и этногостеприимство, и культуру, то есть чтобы именно и развивать экономику Тюбского района. Туристтердин келген саны абдан көп. Биздин түп келген деген биздин чек ара постубуз бар Казакстан менен. Биз так маалыматты биз ала элекпиз. Өткөн жылы ушундай бир күндө 2000ге чейин мындай жеңил машина өткөн учурлар байкалганда эң пик ошо 2000ге жеткен. Биз азыр эми дагы мына туристтердин агымы көбөйүп атканын байкалабыз. Биз ошол бир 10 күндө 15 күндө анализин чыгарып бизде канча турист өткөнүн биз буяктан билсек болот. Туристтердин агымы абдан чоң, бир эле Каркыр эмес, бул жакта Саркудук деген биздин өзүнчө өрөөн бар. Ошол жака дагы бизде азыр глемпингдер салынып атат, боз үйлөр салынып атат. Ошолорго бир жакшы шарт түзүлүп атат, туристтердин агымы дагы. Ички туристтердин дагы агымы көбөйүп атат.